Улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына ылайык Кыргызстанда болжол менен 600 000 адам ар кандай категориядагы пенсионер болуп саналат. Ал эми үстүбүздөгү жылдын январь-февраль айларында пенсия жана жөлөк пулга 7 миллиард 895 миллион сом каржыланган. Негизи пенсиялык система заманбап коомчулуктун жалпы өнүгүшүн мүнөздөгөн бир топ факторлордон көз каранды. Буга байланыштуу мамлекет жүргүзгөн пенсиялык жана тарифтик саясат учурда калыптанып жаткан демографиялык, ошондой эле социалдык экономикалык чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө өз учурунда жана тийиштүү түрдө жооп кайтарууга муктаж. Өлкөдөгү пенсиялык камсыздоо системасында жүрүп жаткан реформанын алгачкы баскычтарынан бери бир топ убакыт өттү. Адегенде бул жылдар аралыгында аталган системада орун алган олуттуу өзгөрүүлөрдү байкаса болот. Бул тууралуу алдыда кененирээк назарыңыздарда акцент берүүсү, аны мен Сейил Карбекова алып барам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кезектеги берүүбүздө биз мына ушул өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелери жана Кыргызстандын пенсиялык системасындагы реформалар тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Анда эмесе конок менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысынын орун басары Ынтымак Мырзакматов. Саламатсызбы, Ынтымак мырза, студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Анда эмесе маегибизди баштасак, алгач ушул жыл жыйынтыгына жана жыл башында аткарылган олуттуу иштерге токтолсок. Өтүп кеткен 2019 жылы кандай мыйзам долбоорлор кабыл алынды? 2019 жылы социалдык фонду үчүн өтө чоң жумуштар аткарылды. Өтө олуттуу иштер өзүнүн ишке ашырылып, ошону атап кетсек, бул бирден бир биздин азыркы учурда тарифтик саясат эң маанилүү, эң көп суроолор жараткан маселе болуп турат. Ошол жаатта жылдын башында тиешелүү мыйзам кабыл алынып, ал мыйзамга ылайык биздин текстиль жана тигүү өнөр жайында ишмердүүлүк жүргүзгөн юридикалык жактарга, ошол эле өнөр жайда жүргүзгөн жеке ишкерлерге теңдештирилип, алардын тарифтери ылдыйлатылып берилди да. Ошол учурда башкача айтканда, мурун 27,25% төлөнсө, жалпы эсебинен алганда, бул мыйзам күчүнө киргенден баштап 12% төлөнөт. Бул болгондо дагы орточо эмгек акынын 40%-ынан алынат. Кыйла ылдыйлатуу болду. Бул мыйзам долбоору биз социалдык фонд тарабынан гана иштелип чыккан жок. Бул мыйзамдын үстүндө тиешелүү ассоциациялардын өкүлдөрү, ошол эле биздин тигүү текстиль өнөр жайынын кызматкерлери иштеген, ошо жеке ишкерлер өздөрү келип биз менен чогуу жумуш топ түзүп, андан тышкары экономика министрлиги тарабынан да тиешелүү кызматкерлер катышты. Бул өзгөрүү биздин бул мыйзамдын негизинде социалдык фонд тарабынан эле өзгөртүлбөй, салык саясат тарабынан да жардам берилди. Аны атап кетсек, бул жалпы айлык аянынан кармалган киреше 10% эсебинде. Ушул салыктагы ылдыйлатылып, оптималдаштырылып берилди. Башкача айтканда, орточо эмгек акынын, орточо минималдуу эмгек акынын ошодон эсептелмей болду да. Бул да жеңилдик болуп, комплекстүү түрдө бул өнөр жайга азыркы өзгөрүүлөр көп болгон, экономикалык жактан кырдаалды эске алып, анан ушундай жардам берилди. Ушул мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин мындай бюджетке же социалдык төгүүлөргө мындай олуттуу бир терс жагы тийип калабы деген жагы эске алындыбы? Ооба, сөзсүз түрдө баягы жумушчу топ иретинде иштеп жатканда азыркы учурдагы ушул бекитилген, ошол өзгөртүүлөргө чейинки бекитилген камсыздандыруу төгүмүнүн тарифтерин менен канча акча чогултулуп жатат, канча жаран бизге катталган, алар канча төлөшөт, төлөшпөйт деген анализ жүргүзүлүп, анан ошонун негизинде ушулдай өзгөртүүлөргө барсак, биз деген баягы балким көмүскөдө жүргөн биздин ишкерлерди ачыкка чыкканга мажбурлабай, ошо түткү болот деп. Андан тышкары ошонун баарын эске алып, анан жазалды да. Андан тышкары бул мыйзам долбоорунда бир шарт менен аткарылган. Бул жеңилдетилген тарифтер ишкерлердин жалпы эсебинен кызматкерлердин саны 50дөн көп болгон учурда гана берилет да. 50дөн аз болгон учурда мурунку 27,25% тариф колдонула берет.
Бул 50 кызматкердин саны дагы баары макулдашылган сан. Биздин ишкерлер айткан негизинен ошол тараптан түшкөн эле эме болду, сунуш болду. Ушундай кылсаңыздар, биз ошондо чыгып беребиз деп жалпысынан. Ушул жыл сайын пенсионерлердин саны көбөйөт деген бир тенденция байкалып жүрөт да. Учурда бизде Кыргызстанда канча жаран пенсия алат? Азыркы учурда бул пенсионерлердин саны күндөн күнгө өзгөрүп турат. Бирөөлөр чектелет, бирөөлөргө токтотулат дегендей. Жалпысынан караганда 672 миңдин тегерегинде да айтканда. 672 миң, Ушул сандын тегерегинде. А негизи ушул биздин пенсия эмнеден турат? Пенсиянын 4 эмеси бар, түзүмү бар. Алар мамлекеттик тарабынан кепилденген базалык бөлүгү, андан тышкары ошо биздин камсыздандырылган жарандар өздөрү айлык маянасынан кармалган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен чогултулган камсыздандыруу бөлүгү, ошого окшош эле мамлекет тарабынан берилген, мүмкүнчүлүк берилген милдеттүү түрдө топтомо компоненти деп, ал дагы ошол 4-түр болуп азыркыда иштеп жатат. Ал эми орточо пенсиянын өлчөмү канча? Орточо пенсиянын өлчөмү азыркы күндө 5700 сомдун тегерегинде да. Азыр тактап айтканга эсиме чыгып атат. Мына ушул мен жогоруда айткандай, ушу өлкөдөгү пенсиялык камсыздоо системасы негизи коомдо жүрүп жаткан демографиялык болобу, социалдык экономикалык өзгөрүштөрдөн, ошо кубулуштардан көз каранды да. Анан негизи ушул пенсиялык системадагы реформа качан жана кантип башталды эле? Пенсиялык системада реформа, эгер биринчи кадамдарды айтсак, бул Советтер Союзу тарагандан баштап эле башталган. Анткени ал учурда пенсияга чыгуу тартиби, пенсияга чектөө тартиптери так бөлөк болчу. Ошодон кийин ошо тиешелүү мыйзамдар кабыл алынып, анан эң олуттуу бир кадамдардан айта кетсек, 95-жылдан баштап ошо тиешелүү мыйзамдар иштелип чыгып, анан бизде жеке эсепке алуу системасы киргизилген. Ушул жеке эсепке алуу системасы азыркы күнгө чейин уланып келаткан реформалардын негизи болуп эсептелет. Анткени ар бир жарандын өзүнө тиешелүү сан берилип, баарыбызда бар, 14 сан менен белгиленген. Ошол биздин номерге байланган биздин камсыздандыруу төгүмдөрүн эсепке алабыз. Ошонун негизинде гана биз тиешелүү маалыматка ээ болуп, тиешелүү прогноздорду, анализдерди жасап, анан азыркы учурда кандай болуп атат, кийинки учурларда кандай болот деген суроолорго жооп таап, анан реформаларды ошого жараша жүргүзөбүз да. Эми андан тышкары да көптөгөн учурда тарифтик саясат тарабынан дагы өзгөрүүлөр болду. 2015-жылы баягы мурун жалаң эле патентке байланып камсыздандыруу төгүмдөрү көбүн эсе төлөнүп келген. Ошол учурда баягы тиешелүү камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмүнөн биздин келерки чактагы пенсиябыздын өлчөмү көз каранды болгондуктан ушул төгүмдөрүн дагы реформалоо маселеси көтөрүлүп, ал учурда орточо эмгек акыга байлоо аракети жүргүзүлүп, көбүн эсе бизде категориялар бар төлөөчүлөрдүн, ошолорго ушул тиешелүү жүргүзүлдү да, ушундай реформа. Андан тышкары ошол эле камсыздандыруу төгүмдөрү айтып кетиш керек, ушу 39% болгон. Ошо 39%дан баштап бүгүнкү күндө 27-23-ке чейин түшүрүлүп берди. Ошондо дагы баягы жумуш берүүчү, анан жумушчу деп биз айырмалайбыз. Ошо экөөнүн ортосундагы дагы ушул пайыздык төлөмдөрдү бөлүштүрүү. Канчалык негизи биздин максат ушу биздин жумушчулар өздөрү кызыктар болуп акча чогултканга деген маанинде азыркы күндө 10%-ын жалпысынан айтканда жумушчулар өздөрү төлөйт, а 17,25%ын жумуш берүүчүлөр төлөп берет да. Демек, ар бир учурда иштеп жаткан салык төлөөчү өзүнүн келечекте ала турган пенсиясынан учурда топтогон акчаларынан алат да, туурабы? Учурдагы кабыл алынган система боюнча. Биздин Кыргыз Республикасындагы пенсиялык системанын эң негизги принциби бул камсыздандыруу принциби. Камсыздандыруу деген бул жөлөк пул же болбосо мамлекет тарабынан жардам, ушул жерден биздин жарандар айырмалай билиш керек да. Бул жерде ар бир адам өзүнүн бүгүнкү күнгө чогулткан акчасын кийинки келерки чакта тиешелүү жаш куракка жеткенде ошол шарттуу түрдө мыйзамга ылайык өзүнүн жумушка мүмкүнчүлүгүн жоготкондо
баягы кадрлуу эс алууга чыкканда ошондо ошол акчаларды топтогон акчаларын тиешелүү түрдө коротконго ошого жашаганга укук түзүү. Ушундай. Бул милдеттүү болгон себеби бардык мамлекеттерде, бардык эле элдерде деп айтсак болот, бүгүнкү күн менен жашаган кызыктуураак. Ошо көбүн эсе аябай өнүккөн мамлекеттерде деле карасак, бир 15% эле эртеңки күнүн терең ойлоп, ошого камын көрөт экен да. Калгандарын баары эле бүгүнкү күнгө жумшаганга аракет кылат экен. Бирок мамлекет болуп чогулгандан кийин биз баарыбыз мамлекетте ошо иштеген адамдар бүгүнкү күндү эле эмес, эртеңки күндү да ойлонго мажбур да. Ошон үчүн бул милдеттендирилип калган да. Мына ушул жаш курак деп калдыңыз. Учурда бизде пенсияга чыгуу жаш курагы аялдар үчүн 58 жаш, эркектер үчүн 63 жаш. Мындан башка да кандай шарттар аткарылышы керек? Пенсияга чыгыш үчүн тиешелүү стаж керек. Бул камсыздандыруу стажы деп коебуз. Эркектер үчүн 25 жыл, айымдар үчүн 20 жыл. Ошол жана сиз айткан жаш куракка келгенде ушундай стажды топтош керек да. Ошо. Андан тышкары бизде жеңилдетилген түрдө пенсияга чыгуу мүмкүнчүлүгү берилген. Алар жаш курактан эрте чыгат. Жаш ошо белгиленген, жалпы жаш курактан белгиленгенден эртерээк чыганга. Ал баягы жашаган жерине жараша, бийик тоолуу шарттарда жашаса, же болбосо алыскы барууга кыйын жерде жашаса, ошол жерлерде жеңилдетилген берилген. Андан тышкары биздин айымдар ошо бийик тоолуу региондордо жашап, анан 3 же андан көбүрөөк баласын чоңойтсо, аларга эң эрте 45 жашта пенсияга чыгууга мүмкүнчүлүк. Бул дагы айтылып келатат азыр. Биз буга чейин ошо 2019-жылы азыркы жасалып жаткан жумуштар менен региондорго барып түшүндүрүү иштерин, эл менен жолугуу иштерин жүргүзгөнбүз. Ошол учурда көбү нерсе айтылды. Ошо 45 жашта пенсияга чыгуу бул өтө эле эрте экен депчи. Анткени бүгүн өзүнүн толук мүмкүнчүлүгү бар, толук ден соолугу бекем болуп турган биздин айымдар пенсияга чыгып, жумуштан четтелип калышы мүмкүн да. Бизде билесиздер, пенсияга чыкканда кичине башкачараак көз караш бар. Биздин эмгек кодексинде да белгиленген, пенсионерлер менен жумуш келишимин узартуу же ажыратуу бул деген жумуш берүүчүнүн калып калат да, ошол кишинин каалоосуна калып калат. Ошондой нерселер бар. Негизи ушул 672 миң пенсионер бар учурда деп айтып калдыңыз. Ошонун ичинен канча пайызы жеңилдетилген шартта пенсияга чыгат? Жеңилдетилген шартта жылына мындайча айтсак бир 20 миңге жакын пенсионер чыгат жеңилдетилген шартта. Бул жалпы сандан алганда бир 15-20%га түшөт деп, ошол тегеректе болот. Мына ушул аймактарга кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүздүк деп атпайсыңарбы? Ошол эл кандай карап атат ушул пенсияга чыгуу мөөнөтүн жогорулаталы деген пикирлерге? Бул пикирлер биз тараптан айтылган жок. Бул пикирлер ошол учурда биз жүрүп жатканда айта кетиш керек. Бул биздин ошо пенсия курагына чыгып пенсия алып жаткан, мурун балким мамлекеттик кызматтарда иштеген биздин ошо жарандар баягы көзү жетип түшүнүп турган үчүн бизге сунуш катары айтып атышат. Буну карашыңар керек, кандай маселе болот ушу деп биз тараптан баягы бүт жерде эле биз муну сунуш катары айткан жокпуз. Ошо 3 региондон ушундай сунуш өздөрү бири-бирине көз карандысыз эч кандай төткү болбой эле берилди. Ошо андан тышкары биз сурамжылоо жүргүзгөн жокпуз. Мына ушул пенсияга чыгуунун шарттарынын бири бул деген эмгек стажы аялдар үчүн 20 жыл, эркектер үчүн 25 жыл деп айтып өттүңүз. Эгерде ушул пенсияга курагы, жаш курагы келип, бирок стажына 1 жыл же 2 жыл жетпей калган учурда кандай кылыш керек? Эмне кылыш керек жарандарыбызга? Стажы жетпей калган учурда тиешелүү түрдө камсыздандыруу бөлүктөрүн ала берет толугу менен. Анткени ал өзүнүн эмгеги менен өзүнүн камсыздандыруу төгүндөрүнүн эсебинен чогултулган бөлүк болот. Жана топтомо компонент болсо анда толук ала берет. Болгону бул жерде базалык бөлүк мамлекет тарабынан жардам катары берилгендиктен ушул базалык бөлүккө жетпей калган убактысына жараша пропорционалдуу түрдө кемитилип берилет ошол акча. Ал бирок олуттуу пенсиянын өлчөмүнө таасирин тийгизбейт да? Олуттуу эмес.
Мына ушул пенсиялык системаны реформалоодо ири багыттардын бири бул республикалык бюджеттен пенсия менен камсыз кылууга кеткен чыгашалардын натыйжалуулугун жогорулатуу болуп эсептелет деп айтылып жүрөт. Бул процесстин мааниси канчалык негизи? Жана бул багытта ушу эмне кандай иштер жасалып жатат дагы? Республикалык бюджеттен пенсия менен камсыз кылууга кеткен чыгашалардын натыйжалуулугун жогорулатуу багытында. Натыйжалуулугун жогорулатуу бул деген ошол бизге республикалык бюджеттен ассигнованиялар келет. Ассигнование деп бул кандай каражаттар айтылат? Ошо мамлекет тарабынан өзүнө ошо жарандардын берилген жеңилдиктерди алардын эч кандай камсыздандыруу принцибинде жок болгондуктан анын баягы каржылоо булагы болбойт да. Ошол каржылоо булагы жок төлөмдөрдү мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт. Мисалы үчүн мамлекет айтып атат, биз мына ушул жумушчу оор жумушча иштейт, ошон үчүн бунун пенсиясын биз эртерээк чыгып, эртерээк дегенден кийин көбүрөөк узак мөөнөткө пенсия төлөш керек. Ошол каражаттарды баягы жаш куракка белгиленген жаш куракка жеткенге чейин республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт да. Ушундай төлөмдөр бар. Андан тышкары базалык бөлүк ал да ошол жерден төлөнөт. Андан тышкары бизге ассигнование катары баягы бийик тоолуу шартта жашаган ал да ошо жеңилдиктер катары кетет. Андан тышкары көптөгөн бизде кошумча төлөм бар. Баягы көп балалуу энелер, паатыр энелер деп 80ден ашкан, жаш курак ашкан биздин баягы ветерандар бар, баягы тиешелүү топтогу майыптар бар, ошондой. Ушулардын баарын оптималдаштыруу деп баягы ушулардын багыттуулугун жалпылап эле төлөй бербей, аларды оптималдаштырып, ошолордун тиешелүү жарандарга тиешелүү түрдө жетип, анан максатына жетишин камсыздоолу. Ушуну түшүнөбүз биз. Мына ушул пенсиянын топтомо бөлүгү тууралуу сөз кылсак, учурда пенсиянын топтомо бөлүгүн кандай учурларда алса болот? Жана ошо өткөн жылы декабрь айында дагы бир мыйзам долбоору ишке кирип, бул категория дагы 2 пункт менен толукталды. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Туура айтасыз. Бизде тиешелүү токтом долбоору бар, өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн. Ал токтомго ылайык бир нече негиз бар. Ушул мамлекеттик пенсиялык топтомо фондунан өзүнүн төлөмдөрүн алууга. Бул тиешелүү түрдө пенсия жаш курагына жетүү жана пенсияга укуктуу болуп, ошого документ тапшырып учурунда топтомо компонентин алганга да кошо берилет арыз. Андан тышкары туруктуу жашоого башка чет мамлекетке Кыргыз Республикасынан чыгып кетип жатканда чыгып кеткенде бир сумма менен, бир жолку төлөм менен толугу менен алып кеткен укуктуу. Андан тышкары баягы биздин камсыздандырылган жаран өтүп кетип, анын мураскерлери алат артынан. Ушундай негиздердин үстүнө дагы былтыр декабрь айында кол коюлду тиешелүү токтомуна. Ага ылайык биз азыркы учурда көп биздин жарандардын көйгөйү болгон баягы үй маселесин чечүү максатында, ошолорго жардам берүү максатында ипотекага кайрылган жарандарыбыз өзүнүн бир жолку салымын деп талап кылынат экен. Биздин мамлекеттик ипотека компаниясы тарабынан дагы, коммерческалык банктардын тарабынан дагы ошого өздөрүнүн топтомо компонентин колдонууга мүмкүнчүлүк бердик. Бир жолу эле. Андан тышкары шарттары бар. Ошо өздөрүнүн акчасы топтомо компонентиндеги 50 000 сомдон көп болуш керек. Бул 50 000 сомда тиешелүү түрдө анализдеп чыгарды. 50 000 сом биздин эң баягы арзан үй тарабынан каралганда ошонун 10%-ын түзөт экен, биздин областтарда караганда. Ошол дагы ошого жетиштүү болсун деп, андан азыраак болсо баягы өзү ошол топтомо компонентинин салымы анча жетиштүү болуп, анан мааниси көп жок болуп калат экен. Андан тышкары бизде ошо камсыздандырылган жарандар оор илдеттерге кабылса, бул онкология оорулары жана жүрөк кан тамыр системасынын ооруларына. Ушул биздин жарандарга да бир жолку төлөм менен алып, эч кандай шарт жок болгондо тиешелүү түрдө бизге маалымга тапкеш керек. Биздин бейтапканалардан, биздин саламаттык сактоо министрлигинин системасына тиешелүү мекемелерден. Анан ошол тиешелүү диагнозу туура келсе, бир жолку төлөм менен болгон акчасын алып, анан дарыларына же башка кызматтарга колдонсо болот.
Бул учурда эмгек стажы жана башка шарттар эске алынбайт. Болгон ушул акчасы болуш керек, жана негиздерге туура келиш керек. Анан буга чейин айтып кеттиңиз, мына ушул пенсияга чыгуунун алдында топтомо бөлүктү дагы алса болот деп. Ошондо бул бир төлөм болуп төлөнөбү же кандай болуп төлөнөт ушул? Пенсия чыгуу алдында деп бизге негиз катары белгиленгенде бул биздин жарандардын ыңгайлуу болсун деп пенсияга тапшырып аткан адам ошол учурда уже ошол укукка ээ болот же болбосо уже ээ болду деген сөз да. Ошондон чыгып биз дагы бир учурда эки арызды бергенге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Бул учурда биз ошол топтомо компоненттин өлчөмүнө карайбыз. Баардык эки түрлүү төлөм менен жүргүзүлгөндүктөн бизде бир жолку төлөм, андан тышкары баягы ай сайын жүргүзүлгөн бир периодко берилет да төлөмдөр. Бул кандай негиздерден көз каранды? Бул ошол төлөмдөрдүн жалпы суммасы 30 пенсионердин жашоо минимумунан көбүрөөк болуш керек да. Азыркы учурда 130 миң сомдун тегерегинен, ошо азыр так санын айта албай жатам, ошодон көбүрөөк болгон учурда анын топтомо компоненти баягы актуардык коэффициент деп коебуз. Жаш курагына канча, мисалы үчүн ошол учурда канча жашында пенсияга чыгып атса, анан ошого жараша ошол бөлүп берилебиз да сумма катары. Ал бул деген пенсияга кошумча катары кетет. Ал эми ошол суммага жетпей калса, анда бир жолку төлөм катары берилет да. Демек, пенсияга чыккан учурда топтомо компонентинде 130 миң, болжолдуу 130 миң сом каражат топтолгон болсо, аны бир төлөм менен алып, калганын 130 миң сомго чейин болсо бир төлөм менен, андан көп болсо, жана актуардык коэффициентти колдонуп биз бөлүп беребиз. Ай сайын пенсиянын үстүнө кошумча каражат болуп бөлүнүп келет экен да. Рахмат. Негизи ушул пенсиянын топтомо бөлүгү канчанчы жылдан баштап ишке кирип иштеп баштады эле? 2010 жылдан баштап ишке киргизилди. Ошол учурда 2% эсебинен 2% эсебинде кармалуу чечими кабыл алган, тиешелүү мыйзамдын негизинде. Ошо 2010 жылдан баштап ошо бүгүнкү жылда 10 жыл болуптур быйыл. Иштеп жүргөнүнө. Бул 2%-ты, мисалы үчүн жаран эгерде өзүнүн каалоосу менен келип, мен деген 3% же 5% төлөгүм келет деп ушундай өзгөртүү киргизсе болобу? Же андайлар каралган эмеспи? Андай да шарт каралган. Болгону айта кетиш керек, бул деген өз ыктыяры менен төлөө деп аталат бизде. Муну тиешелүү түрдө бизде камсыздандыруу полистери бар. Ошону сатып алып ишке ашырса болот да. Болгону жалаң гана мамлекеттик пенсиялык топтомо фондуна жүргүзөм дегенге мүмкүнчүлүк берилген эмес. Бул пенсиялык фонд менен бакышо байланган. Алардын өлчөмү 8% орточо эмгек акыдан ошол күнгө белгиленген. Же болбосо 10% эсебинде. 8% төлөсө өз ыктыяры менен төлөгөн төгүмдөр толугу менен пенсиялык фондко кетет. 10% төлөсө 8 пенсиялык фондко, 2% болсо мамлекеттик пенсиялык топтомо фондуна кетирилет да. Демек, ал үчүн болгону арыз жазып, ошол каалоосуна арыз деле жазбайт, ошо биздин райондук башкармалыктарга барып эле ошо өз ыктыяры менен төлөйм деп айтса, ошо камсыздандыруу полисин жазып берет. Анан ошол камсыздандыруу полисине ошо адамдын жеке идентификациялык номери жазылат. Ошол жеке идентификациялык номерине эле катталып кала берет да. Жанакыл кошулган 2 пункт боюнча учурда кайрылып акчасын алгандар барбы? Азыркы учурда кайрылып бизден консультация катары сурамжылоо жүргүзүлүп жатат. Биздин жарандар тарабынан да таанышып, биринчи жаңылык болгондон кийин кандай жүргүзүлөт, кандай шарттар менен деп ушинтип кайрылып атышат. Бирок деген бирөө акчасын алып кетип колдоно элек. Ал эми жанакы оорулардын тизмесин кайсыл жактан тактап көрүп алса болот жарандар? Негизи оорулардын тизмеси деген ошо токтомдун токтомго тиркеме катары берилген. Токтомдор бизде юстиция министрлигинин интернет сайтында берилген, же болбосо деген биздин райондук башкармалыктарга кайрылса, ошол жерден деле алса болот да. Рахмат. Негизи ушул учурда менде топтомо каражаттын компонентинде канча каражат топтолгонун кандай кылып билсем болот? Бизде жеке эсепке алуу системасында бул маалыматты алуу үчүн бир нече жол каралган. Анын үчүн бирден бир жөнөкөй бул райондук биздин башкармалыктарга кайрылып,
ошол жерден түзмө-түз суратып алса болот. Андан тышкары ошол эле биздин райондук башкармалыктарга кайрылып, тиешелүү арызды жазып, ошол арызга өзүңүздөрдүн электрондук дарегиңиздерди көрсөтсөңүздөр, ошо тиешелүү убакытка сайын, жыл сайын сиздерге ошол көчүрмөсү берилип турат. Андан тышкары азыркы учурда бизде жеке кабинет деп ишке киргизилди, ошол иштеп жатат. Ошонун алкагында да сиздер катталып, анын ичинде көптөгөн функциялар бар. Анын арасында да ушул жеке эсебинен көчүрмөнү да алуу функциясы бар да, ошого арыз жиберүү. Ошол аркылуу да алсаңыздар болот. Бул топтолмо компонент 2010-жылдан бери ишке киргенден кийин ошол 2010-жылдан бери иштеп, ошол топтолгон каражаттар эсептелинет да, туурабы? Ооба. Мисалы үчүн ипотекага 50 миң сом деп атасыздар, анан ошол 2010-жылдан бери 50 миң сом топтолгон жарандарыбыз барбы? Ооба. 50 миң сомдон топтолгон жарандарыбыз бар, алар көп эле. Андан да көп топтолгон топтомолору бар. Мындай бир утопия сыяктуу эмеспи деген ойду айткым келип атат. Сыяктуу эмес. Биз деген баягы тиешелүү долбоорду иштелип жатканда биз караганбыз, канча жараныбыз бар депчи. Ошондо 100 миң сомдуктан мисалы үчүн айтып кетсек, топтомо компоненти ошол жерде 20 миңден ашык адам бар болчу. Андан тышкары миллион сом топтогон жарандарыбыз бар экен. Ар кандай да. Бул эсепке алыш керек. Бул 2010-жылдан бери төгүмдөр чогултуп келет. Анын үстүнө дагы бул төгүмдөр инвестицияланып, жыл сайын үстүнө инвестициялык киреше кошулуп келет да. Орточо алганда бир 10%га жакын болот жыл сайын. Азыркы учурдагы топтолгон компоненттин эгер 2010-жылдан бери токтоосуз иштеп келсе, ошонун бир 40% инвестициялык киреше катары кошулуп, 60% өзүнүн төгүмдөрү болуп атат да. Мына ушул мөөнөтүнөн мурда топтомо компонентинде топтолгон акча каражатын алып, бирок кайра иштеп, жумушун улантып, социалдык төгүмдөрдү убагында төлөп турса, кайра кийин пенсиясына топтомо компонентинде чогулат да акчалар, туурабы? Канча чогултулса, ошол пенсиясына кошулуп, же болбосо бир жолку төлөм менен төлөнүп берилет. Улантерсе болот, эч кандай чектөө жок. Рахмат. Урматтуу деле көрүүчүлөр, эске салсам, бүгүн биз өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо жана тарифтик саясат жүргүзүүнүн маселелери, ошондой эле Кыргызстандагы пенсиялык системасындагы реформалар тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал эми студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысынын орун басары Ынтымак Мурзакматов. Анда эмесе маегибизди андан ары улантсак, мына буга чейин айтып кеттиңиз, жана электрондук кабинет тууралуу айтып берсеңиз, учурда канча жараныбыз катталды бул кабинетке? Бул маалыматты так биздин башка башкармалыктардан алса болот, тиешелүү түрдө, бирок мен акыркы маалыматыма караганда 19 миң жаран катталды да, ушул жеке кабинетте. Ушул жеке кабинет ишке киргенден бери мындай социалдык фонддун кызматкерлеринин, ошондой эле жарандардын пенсияга чыгуу шарттары чын эле жеңилдеди деп айтса болобу? Ооба, жеңилдеди бир топ эле. Айта кетиш керек, ушул жеке кабинет ишке киргенден бери өтө аз болушу мүмкүн. 6 биздин камсыздандырылган жаран социалдык фондко келбестен тиешелүү түрдө документтерин баягы электрондук форматка келтирип, анан документтерин тапшырып, ошо бизге бир дагы жолу келбестен пенсия чектелди. Биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында ошондой кызмат көрсөтүлдү. Бул аз, 6 деген жаран биз деле түшүнүп атабыз, бирок бул биздин социалдык фонддун дагы маселеси болушу мүмкүн, бирок бир четинен биздин калктын, биздин жарандардын ошол электрондук форматтагы документтерге болгон мамилеси да. Анткени баары эле ошо тиешелүү түрдө электрондук форматка өткөрүүнү, ошону баягы убарасы бар да, баары эле түшүнбөстүктөн, балким ошондой маселелердин аркасынан азыраак болуп атат дейм да, бирок барган сайын баягы кийинки муундар пенсияга чыгып баштаганда, компьютер менен көбүрөөк иштеген, ошентип интернетке кызыккан биздин жарандар пенсияга чыгып баштаганда бул сан өтө орчундуу болуп көбөйөт деп ойлойбуз. Ошондой азыр мүмкүнчүлүк социалдык фонд тарабынан түзүлдү. Биздин жарандар балким ошо пенсияга тапшырабыз деп жакынкы арада ойлонуп атышса, балким өздөрү кыла алышпаса балдарына, жакындарына айтып, ушундай мүмкүнчүлүк бар экен, барбай деп ошону колдонуп кетүүгө чакырат элем.
Рахмат. Бул электрондук кабинет аркылуу дагы кандай кызматтарга ээ болсо болот? Электрондук кабинет аркылуу ушул пенсия чектөөгө арыз жазса болот, топтомо компоненттин төлөмдөрүн алууга арыз жазса болот, андан тышкары жеке эсебинен көчүрмөнү алууга арыз жазса болот. Ушундай болгон социалдык фонддун баягы көрсөткөн кызматтардын баарын тиешелүү арыз формалары бекитилип, ушундай функциялар бекитилген. Ал жерге кирип өздөрү колдонуп көрүшсө өтө кызыктуу. Бирок ал жеке кабинетке ээ болуш үчүн атайын бир сыр сөз жана логин керек деп угуп жүрөм. Анан ал үчүн атайын сөзсүз түрдө ошол социалдык фонддун башкармалыктарына барыш керекпи? Же алдындагы интернет аркылуу? Жалпысын айтканда барыш керек. Мындай токтоп айтканда, анткени ал жерде тиешелүү түрдө баягы биздин персоналдык маалымат болот атпайбы? Мисалы үчүн сиздин канча айлыгыңыз бар, канча пенсия топтодуңуз, кайсы жерде иштейсиз дегендей, бул жеке адамдын баягы маалыматын коргоо системасы бар бизде, тиешелүү мыйзамдар менен көрсөтүлгөн. Ушул системаны тиешелүү түрдө ишке ашырыш үчүн өтө чоң баягы коргоо системалары киргизилип, интернет болгондон кийин коркунучтуу болот. Ошонун баарын камсыздаш үчүн тиешелүү түрдө паролдор берилиш үчүн аны бизге келип катталса туура болот да. Бирок азыркы учурдагы биздин жаңы ID паспорттор менен эгер ошондой ошол ID паспортто окуй турган каражаттар болсо, ошол жардам менен бизге келбей өтсө болот каттоону. Бирок тилекке каршы ал окуу каражаттары бардык жерде эле жок, биздин жарандарыбызда көбүнөсү жок болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн бизге келиш керек. Мына ушул электрондук кабинет аркылуу катталыш керек деп атпайсызбы? Биринчи сөзсүз түрдө социалдык фондко келип, бирок көп жарандар мисалы үчүн баягы эле документтерди чогултуш керек деген бир ушундай кандай десем бир стереотип бар да. Барганда мисалы үчүн канча убакыттын ичинде ал ошо жеке кабинетке ээ боло алат? Ал бат эле жүргүзүлчү иш, тиешелүү түрдө өзүнүн эле болгон паспортун эле алып келиш керек. Ошо паспорттун негизинде эле каттап коюшат. Башкача айтканда, башка интернеттеги колдонуучу тармактар бар эмеспи? Ошого катталгандай эле убакыт алат. 1 күн же 2 күн деп кереги жок андай. Келип эле тиешелүү түрдө өзүнүн сырдуу сөзүн алып кетет, болду ошо. Рахмат. Мына ушул пенсияга чыгуу жана пенсияны чегерүү процессин жөнөкөйлөштүрүү, андан дагы ыңгайлаштыруу тармагында дагы бир топ иштер жүрүп жатат. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Пенсияны чектөө ыңгайлаштыруу болуп, ушу бизде бир чоң иш чара ишке ашырылды. Бул биздин мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип, анда негизги суралуучу документ катары биздин эмгек китепчебиз белгиленип, андан тышкары башка баягы мурун милдеттүү түрдө берилген иш кагаздар, алар азыр талап кылынбай койсо болот. Бирок эске сала кетиш керек, баягы биздин жарандарга ошо эмгек китепчени алып келип сиздер берсеңиздер, андан тышкары өздөрүңүздөрдүн паспорттарыңыздарды берсеңиздер, ошол жерде болгон маалымат менен пенсия чектелип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы эгерде сиздердин мисалы үчүн маалыматыңыздар болсо, эмгек китепчедеги жазуулар туура эмес, же болбосо толук эмес, же болбосо ошол учурда тиешелүү түрдө отчеттор биздин социалдык фондко тапшырылбаган болсо, алардан биздин системада жок болуп калат да. Анан ошо тактоо иретинде өзүңүздөр кошумча катары баягы мурун архивден тиешелүү маалыматтар алып келип берилчи. Ошолорду кошо ала келсеңиздер, ошо пенсиянын чектөө мөөнөтүн кыскартканга, сиздерге чектелген пенсиянын суммасынын тактылыгына жардам бересиздер да. Бирок бул катары баягы тиешелүү түрдө жеңилдиктер берилди. Ал эми андан тышкары дагы азыркы учурда мурун биз деген баягы архивден ошол эле биз эмгек китепченин негизинде өзүбүз аныктап калсак, туура эмес жазууларды же толуктоо керек болуп калса, ошол маалыматтарды суратуу биздин кызматкерлерге жүктөтүлгөн, милдеттенилген да. Ошо маалымат алуу үчүн атайын дагы кол борбор иштери маалым, ошонун номерин айта кетсеңиз. Ооба, бизде азыркы учурда кол борбор иштейт, анын номери 1112. Күндө тынымсыз чалуулар түшүп турат да? Тынымсыз чалуулар түшүп турат, ар дайым ар кандай кайрылуулар менен
бул Cold Borбор иштегенден баштап бизге дагы чоң жеңилдик болду. Көптөгөн баягы кайталанып берилген суроолордун барына ошо Cold Borбор өздөрү жооп берет. Өзгөчө башкача суроолор түшүп калса, бизге чалып консультация алып, же болбосо электрондук дарега аркылуу жиберет. Биз тиешелүү жоопту даярдап беребиз. Ал жооп ошо калат ошол жерде. Анан кийинки учурда дагы суроолор түшсө, алар кайталанып, ошону берилип турат маалымат. Мына ушул пенсияларды дайындоонун мөөнөттөрү тууралуу сөз кылсак, учурда канча убакытты талап кылууда? Эми азыркы учурда пенсияны дайындоо мөөнөтү ар кандай болот. Мисалы үчүн ошол эле документтердин толуктугуна жараша, анан канчалык баягы пенсия чыгуучулардын санына жараша, ошо ар кандай болууда. Маалым болгондой, ушул 2019-жылы социалдык фонд бир топ мындай маанилүү улуттуу келишимдерге да кол койду. Ошол келишимдер тууралуу айтып берсеңиз. Бизде эң чоң бир ишмердүүлүгүбүздүн азыркы учурда жүргүзүп жаткан иш аракеттерибиз бул биздин эмгек мигранттарын ушу камсыздандыруу системасына кошуу болчу. Азыркы учурда биз билебиз, көбүн эсе биздин жарандар ээп алкагында барып ошол жерден ишмердүүлүк жүргүзөт, анын ичинде Россия мамлекетинде. Андан тышкары бизде Турция мамлекетинде сезондук түрдө иштеп келген биздин жаштарыбыз көбөйдү. Ушул биздин жарандар барып иштегенден айлык маянасынан камсыздандыруу төгүмдөрүнөн кармалат же болбосо кармалбайт, шартына жараша ошол кабыл алынган мамлекеттин. Анан бизде ошо Турция мамлекети менен тиешелүү түрдө пенсиялык камсыздоо боюнча келишимге кол коюлган. Бирок азыр күчүнө кире элек. Ал күчүнө кириш үчүн азыр Турция мамлекетинин тиешелүү түрдө ратификациялоо процедуралары аяктай элек. Ошол процедура аяктагандан кийин бизге тиешелүү үнөм келет, маалымат. Андан кийин гана ошо бир белгиленген мөөнөттүн ичине күчүнө кирет. Ал эми өтө чоң бир жаңылык болду биз үчүн. Бул ээп алкагында пенсиялык камсыздоо маселелерине арналган чоң келишимге кол коюлду. Бул келишимге 5 мамлекет катышып, буну иштеп чыгуу өтө кыйын болду. Анткени 5 мамлекет менен макулдашып, 5 мамлекеттин 5 ою бар, 5 тарапка баягы эметип ошо кол коюлду негизинен айтканда. Эми азыркы учурда бул келишим дагы ошо жогорку кеңеш аркылуу, башка мамлекеттердин парламенттери аркылуу ратификациялоо процедурасынан өтүш керек. Андан тышкары ушу келишимди ишке ашыруу боюнча дагы ички процедуралар азыр биздин тараптан иштелип чыгып жатат. Ошолор дагы бекилгенден кийин биз баягы толук жарандарыбызды пенсия менен камсыздоого биздин эмгек мигранттардын мүмкүнчүлүгү ачылат да. Бирок кол коюлгандан баштап, баягы күчүнө киргенден баштап эмгек стажы эске алынып баштайт. Мындай ушул ээп алкагында кол коюлган келишим толук күчүнө киргенде биздин мигранттарыбызга кандай жеңилдиктер каралат мунун алкагында? Мунун алкагында жеңилдиктер айтканда каралбайт. Болгону пенсия чыкканга укук болот да. Бирок бул чоң укук. Эмне үчүн? Анткени мурун эгерде биздин эмгек мигранттарда ошо ээп алкагында ишмердүүлүк жүргүзсө, расмий түрдө алардын айлыгынан камсыздандыруу төгүмдөрүн кармап келишкен. Кармап келгенде, бирок алар кайра эле ошол эгер жарандыгын алып ошол мамлекетте калбаса, кайра Кыргызстанга көчүп келсе, аларга пенсия чектелчү эмес. Эми ушул келишимден алкагында ошол камсыздандыруу төгүмдөрү бардык 5 мамлекеттин алкагында эске алынып, сакталып турат маалымат. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасында жашаган ошол ээптин жараны болсо, же болбосо биздин жаран болсо, ээп мамлекеттин жараны ушул жерден пенсияга чыгам деп белгилесе, ал биз үчүн эркек киши 63 жашка келгенде бардык 5 мамлекеттин тиешелүү органдарына маалымат кетет. Ушундай жаран пенсияга чыгып атат. Сиздерде пенсиялары бар болсо, камсыздандыруу пенсияңыздарды чектеп бизге бергиле деп. Ошондо бир жерден, бир мамлекеттен төлөнөт. Болгону бардык 5 мамлекетте мүмкүнчүлүгү бар болсо, ошол жерден пенсия чектелип жиберип турат да. Камсыздандыруу төгүмдөрү жокко чыкпай, сакталып, өзүнүн пайдасына колдонууга мүмкүнчүлүк берет.
Ошол демек биримдикке мүчө болгон мамлекеттердин ар биринде канча жыл төгүмдөрдү төлөп иштесе, ошонун баары келип Кыргызстандын социалдык фондунан пенсияга чыкканда бир өлчөм болуп төлөнүп берилет экен да. А бирок бул келишим күчүнө киргенден баштап ошол жарандардык эсептеле баштайбы же буга чейин деле иштеген жарандардыгы? Жок, ошолдан күчүнө киргенден баштап. Күчүнө кирген күндөн баштап. Рахмат. Мына ушул белгиленген төлөмдөр менен кайра бөлүштүрүүчү пенсиялык модель ишке киргизилери пландалган реформалардын алкагында, пенсиялык реформалардын алкагында. Бирок учурда бизде ушул шарттуу топтоочу система иштеп жатат. Ушул шарттуу топтоочу системанын негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде? Шарттуу топтомо системасы деп бул эмне үчүн шарттуу түрдө? Мен буга чейин айтып кеткенде, жеке эсепке алуу системасы 95-96 жылдары киргизилгенде, ушул шарттуу топтомо системасын ишке ашыруу максатында киргизилген да. Ар бирибизге жеке номер берилип, идентификациялык. Ошол номерге биздин төлөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү жазуу түрүндө сакталып келет. Мисалы үчүн, сиз мен төлөгөндө, мисалы үчүн ай сайын мынча сом төлөдү, мынча сом төлөп келатат деп. Бирок мындай жалпысын алганда, негизин алганда, ошол биз төлөгөн каражаттар бүгүнкү күндүн пенсионерлердин пенсиясын төлөгөнгө жумшалат. Ошол бул муундан муунга бул тилектештик системасы деп аталат, чоң жалпысын алганда. Ал эми ошол каражат накталай түрдө сакталбагандыгы ушул шарттуу деген сөздү түшүндүрөт да. Анан топтомо деген бардык түрдө шарттуу болсо да, бирок жазылып, топтолуп келатат. Анан сиз менен биз ошол тиешелүү түрдө пенсияга жаш курагына келгенде, пенсия чыгарды ошол жазуулардын баарын карап, анан ошого жараша бизге пенсия чектеп берилет. Ошон үчүн топтомо компоненти деп аталат. Мына ушул дүйнөлүк эмгек уюму билдиргендей, мындай кандай десем, жакшы пенсия алыш үчүн бир пенсионерге 3 иштеп жаткан салык төлөөчү туура келиши керек деп айтылып жүрөт. Мына бизде ушул абал кандай? Бизде бул суроого жооп берерде айтып кетет элем. Баягы жумуш иштөөчүлөр менен анан салык төлөөчүлөрдү биз айырмалай билиш керек да. Бир эле учурда азыр мисалы үчүн бир пенсионерге 3,5 жумушчу, жумушка жарамдуу десек да болот, жумуш иштеп жаткан деп баягы биздин улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, ушундай катнашкан да. Ошол эле учурда алардын арасынан азыр биздин социалдык фонддун системасында баягы ай сайын үзгүлтүксүз тиешелүү түрдө өзүнүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндөрдүн саны дагы ушу биздин пенсионерлердин санына бирдей болуп калган да. Бирге бир мындай практикалык, реалдуу түрдө айтканда. Бирок биздин системада 1,4 миллион ашык камсыздандыруу төлөөчүлөр бар, бирок алардын ичинен бүгүн иштебегени бар, мурун иштеп камсыздандыруу төгүмдөрү катталып калган, же болбосо ушундай. Эми ал бул жанагы жумушчулардын саны 3,5 болуп, баягы бир пенсионерге карата айтылганда, булардын арасында биздин айтып кетиш керек, бир жылда бир жолу төлөгөн айыл чарба жаатында эмгектенген биздин жарандар бар да. Өздөрүнүн баягы жер үлүшүн айдап, ошого салык кызматына өз тиешелүү салык төлөйт. Бизге болсо камсыздандыруу төгүмдөрүнүн базалык ставкасынын негизинде баягы гектарына жараша, жердин түрүнө жараша бир жылда бир жолу төлөйт. Бирок бул биздин бул жарандарды биз толук төлөөчү катары бир пенсионерге кое албайбыз, бар теңдештирилип. Анткени пенсияны биз ай сайын төлөйбүз. Бул жарандарыбыз болсо ошо пенсиянын өлчөмүнүн бир топ аз эсебинде анан бир жылда бир эле жолу төлөйт да. Ошонун эсебинен бизге жана төлөөчүлөр менен пенсионерлердин саны бирге бир болуп калды. Бул маселе да өтө чоң маселе. Бул ушул биздин реформалардын алкагында да бул маселеге чоң көңүл бурулуп, тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат да, иштелип жатат. Бул маселени чечүү жолдоруна сиздин жеке пикириңиз боюнча кандай чечүү жолдорун караса болот? Бул маселенин көптөгөн чечүү жолдору бар деп ойлойм. Ошол эле учурда төлөө системасын өзгөртүү, баягы тиешелүү түрдө андан тышкары ушу жумуш
орындар түзүш керек, эң негизгиси. Жумушчу орундар түзүш керек десе, баягы мамлекет тарабынан акча бөлүнүп эле завод же башка фабрикалар салынып, кел иштегиле деп, бул деген андай болбойт. Бизде азыр экономикабыз болсо рынок ачык болуп, тиешелүү түрдө ушул ишкерлерибиз өздөрү жумушчу оруналарын түзүп, ошолорго тиешелүү шарттарды түзүп беришибиз керек. Ошондой болгон учурда гана баягы адамдар өздөрү иштеп, өздөрүнө камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуп, ошол эле учурда бүгүнкү пенсионерлерди каржылаганга жардам беришет. А балким ушу мамлекет жүргүзгөн пенсиялык тарифтик саясатты өзгөртүү ушундай бир жолдору да каралуудабы? Балким ставкасын көтөрүү же азайтуу айрым тармактарда иштеген жарандарыбыз үчүн. Тариф бизде социалдык фонддо эки чоң багыт бар, пенсиялык саясат, тарифтик саясат да. Экөө бири-биринин аягы байланышкан. Эгер бүгүн биз тарифти азайтсак, эртең пенсияны да азайтышыбыз керек. Түзмө-түз байланышта да, анткени бүгүнкү акча төлөгөн каражаттар бүгүнкү эле пенсия. Биз деген бирөөдөн алып, экинчисине төлөп бергенге, туура бөлүштүрүп бергенге максат кылабыз да. Ал эми көбөйтүү маселеси дагы бизде азыркы учурда өтө чоң маселе да. Мисалы үчүн азыркы биздин жарандарыбызга салыкты көбөйтсөң, алардын ишмердүүлүгүнө бир тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Бул жерде ошонун белгиленген көрсөткүчтөрдүн арасынан оптималдаштыруу маселеси. Бирөөнү көбөйтүп же бирөөнү азайтуу эмес, ошонун мисалы үчүн башка жолдору болот. Категорияларын өзгөртүп, же мөөнөттөрүн өзгөртүп, же болбосо бири-бирине кошуп, анан барабалаштырып, ошондой маселелер каралып атат. Баары азыркы учурда баягы сунуш, долбоор катары жүрөт азыр. Бирок азыр аз убакыттын ичинде ошо коомдук талкууга жана биздин Кыргыз Республикасынын тиешелүү министрликтерине макулдашууга жиберилет деп күтүп отурабыз. Жазалып жатат да, тиешелүү түрдө анын өзүнүн акыркы баягы моменттери калды. Ошолор бүтсө, биздин да коомчулукка так маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк болот да, сиздер аркылуу. Мына ушул 2019-жылы 1-октябрдан тарта пенсия көбөйдү. Турабы, ошол бирок көбөйтүлгөндө эмнеге мен көп иштесем, мага аз эле кошулду деген да бир пикирлер айтылып жүрдү да, ушулга бир тактоо иретинде токтола кетсек. Мындай пикирлер көбүнесе 2015-жылга чейин ошо айтылып келди. Анткени деген пенсияны көбөйтүү, башкача айтканда индексациялоо механизмдери так жазылбагандыктан, ошол учурдун канча каражаты бар болсо социалдык фонддо, же мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша деп айтсам, ошол учурдагы иштеп жаткан кызматкерлердин көз карашына жараша көбөйтүү механизмдери жүргүзүлүп келгенде, бирөөнө балким көбүрөөк берилип, аз пенсиясы алса аларга көбүрөөк берилип, көп пенсия алса алардыкына азыраак кошуп, мисалы үчүн бир жылдары 10 000 сомдон көбүрөөк пенсия алгандарга таптакыр ишке кошулган эмес. Бирок азыркы күндө бул механизмдер таптак белгиленген. Орточо эмгек акынын жана баалардын өсүшүнө түзмө-түз байланып, алардын ортосунда ошо эки көрсөткүчтүн орточо көрсөткүчүн алып, ошол суммага бизде индексацияланат да пенсия, баардык пенсия. Бирок өйдөнкү чектөө жок, бирок ылдыйкы чектөө бар. Мисалы үчүн бизде пенсиясы аз, эмгек стажы аз болуп, пенсия азыраак сумма менен чыккандардыкы, эгер ошол пайыздык көрсөткүчкө байлап койсок, алардын индексациялоо суммасы өтө аз болуп калышы мүмкүн. 20 сом, 30 сом болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ылдыйкы чектөө коюлуп, мисалы үчүн пенсионердин жашоо минимумунан азыраак алгандарга жок дегенде 200 сомдон кем эмес кошулсун, 300 сомдон кем эмес кошулсун деген механизмдер жыл сайын салынып турат. Алар биздин бюджетке каралган акчанын топтолушуна жараша, ошого жараша эсептелип чыгат. Ошо азыркы учурда болсо андай маселелер болбошу керек да. Чоң рахмат Ынтымак мырза, студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн да бир жолу ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз ушуну менен аяктады. Акцент программасынын ушул жана башка чыгарылыштарын Пирамида Чекит KG сайтынан жана социалдык тармактагы расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын жана сымбаттуу айымдардын келе жаткан майрамы менен куттуктайбыз. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.